Мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун адвокаттары Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган чечимге макул болбой, учурда апелляциялык арыз берүүгө даярданышууда. Бул үчүн дүйшөмбүгө чейин убакыт бар дейт экс-премьер-министрдин жактоочусу Амантур Абдрахманов. Азырынча эмненин негизинде Өмүрбек Бабановго кине коюлуп жатканы тууралуу УКМК так маалымат бербей келет. Кечээ мурдагы депутаттын бөгөт чарасы каралганда тергөөчүлөр да бул суроого так жооп бере алышкан эмес. Адвокат Амантур Абдрахмановдун маалыматы боюнча тергөөчүлөр койгон далилсиз айыптоолордун биринде Өмүрбек Бабанов экс-премьер-министр болуп турганда жогорку жетекчилик менен биргеликте кумтөр кенин иштеткен Centera Gold менен кылмыштуу келишим түзгөнү айтылат. Тактап айтканда канадалык компаниянын иштешине өзгөчө шарт түзүү үчүн ошол убактагы эл өкүлү Садыр Жапаров башында турган депутаттык комиссия даярдап чыккан токтомдун кабыл алынышына жолтоо болуу үчүн добуш берүүнү башка күнгө жылдыруу максатында башка парламентарийди үндөгөн деп жазылыптыр. Бирок өкмөт башчынын андай ыйгарым укугу жок экени эмнегедир эске алынган эмес жана буга далил катары бир дагы факты, бир дагы кишинин көрсөтмөсү жок экен. Премьер-министр катары биринчиден андай укугу жок. Бирок ошол кезде мисалы Республика партиясы жогорку кеңеште бар болгон. Бирок стенограммаларды жанагы ошол шайлаган ким кайсы маселе боюнча шайлаган деп карасак, наоборот ошол Республика партиясынын депутаттары тескеринче ошол Садыр Жапаровдун проектисин колдоп, наоборот ошол кумтөрдүн немесин эме кылыш керек, чарасын көрүш керек, мыйзамдуу жолдорду кылыш керек деген чечимдерге колдоп атат да, наоборот колдоп, ошо за макулбуз деп, наоборот ошого колдоп шайлап атышат. А бирок бул кандайдыр бир баягы эмненин негизинде ушундай чечимге келип атышат билбейм. Булар наоборот ошол Республика партиясын деп баягы айтып атышат болуш керек, бирок депутаттар деп эле коюптур да. Депутаттар менен сүйлөшүп, аларды наоборот ошол перенос кылып туруп, анан тиги Садыр Нуркожоевдун проектисин каршы шайлашкан деген божомол түрдөгү бир кандайдыр версияларды айтып атышат да. Мындан тышкары тергөөчүлөр Өмүрбек Бабановду кумтөр кенинен пайда тапкан деп да айыптоодо. Бул боюнча бир дагы фото, видео далилдер көрсөтүлгөн жок. Айрым маалымат сайттары өз блогтарына таянып мурдагы премьер-министрге Алатов Финанс мамлекеттик компания боюнча айып тагылып жатканын жазышкан. Бирок кылмыш ишинде ал тууралуу бир дагы сөз жок экен. Бабанов 2012-жылы өкмөт башчы болуп турганда Алатов Финанс деген мамлекеттик микрокредиттик агенттик түзүлүп, кумтөрдөн түшкөн акча элдин керегине жумшалган. 21 миллион доллар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө аз пайыз менен насыя берилген. Кийин ал премьер-министрликтен кеткенден кийин бул агенттикти жоюп салышкан. Алатов Финанс боюнча именно ошол шектүү катары билдирүүсүндө эч кандай маселе жок. Бирок бул Алатов Финанс боюнча кыскача айтып кетсек, наоборот ошол именно ошол текшерүү жүргүзүүлөрдүн убагында наоборот ошол кумтөр компаниясы кыргыз элине пайдасы тийген, кыргыз элинин баягы колунда жок, айылда жүргөн сельхоз тармакта иштеген адамдарга кредит берүү үчүн 7% менен 1 жылга процент акча бериш үчүн ошо Алатов Финанс түзүлүптүр. Бул наоборот эмнени билдирет? Бул наоборот ошол Өмүрбек Токтогулчу ошол маселени түздөн түз катышып бул эмелерге ошол кыргыз элине наоборот пайда көрүш үчүн ошол шарттарды түзүп, кумтөр наоборот ошо 21 миллион доллар бул эмне деген акча? Мисалы, көп кыргыз элине пайда келгенде бул 21 миллион. Эң негизгиси Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп турганда Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн 2 токтом кабыл алынганы тергөө тарабынан эске алынбай келет. Алардын бири мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновдун токтомун жокко чыгарган. Тагыраак айтканда, ал Кумтөр Голд компанияга кошумча берилип кеткен 16330 гектар жер тилкени Кыргызстандын менчигине өткөрүп берген жалгыз өкмөт башчы. Белгилүү болгондо 2012-жылы 6-июлда Кумтөр кенине барган премьер-министр Өмүрбек Бабанов ишканада түзүлүп калган көп жылдардан берки коррупциялык схемалар жоюла турганын убадалап, Centera Gold компаниясынын жетекчилерин экологиялык зыян келтирип жатканы үчүн катуу сынга алган. Ушундан 2 ай өтпөй эле аны кызматтан кетирип тынышкан. Кумтөр чуть ли не под экологической катастрофой мы стоим. Кумтөр экологиялык катастрофанын алдында туруптур. Компаниянын мындай кылууга укугу жок. Силер өндүрүштүн үлгүсү болушуңар керек эле. Бул мурдагы бийлик учурунда ишкана эч кимге баш ийбегендигинин дагы бир жолу билгизип турат. Мындай башаламандык 20 жылга жакын уланып келген. Компания
Синтера была неприкасаема при прежней власти. 16330 гектар жер мыйзамсыз түрдө Сентера Голд компаниясына берилип кеткенин айтып келгендердин бири Жогорку Кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Исабеков. Ал азыркы өкмөт менен соттошууда. Бүгүн бул боюнча биринчи процесс өткөрүлүп, алгачкы угуу болду. Ал эми кийинки отурум 1-июлда өткөрүлүп, ага Кумтөр ишканасынын жана салык кызматынын өкүлдөрү чакырыла турган болуптур. Кубанычбек Исабековдун айтымында 16330 гектар жер Өмүрбек Бабановдун убагында өлкөнүн менчигине кайтарылса, 2019-жылкы келишим менен мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кайра канадалык ишканага берип койгон. 16330 гектар жер боюнча Өмүрбек Бабановдун күнөөсү жок деп айта алам. Ал факт, ал киши кол коюп атмен кылган. Тиги Жантөрө Сатыбалдиевдики 50% деген бул чоң күнөө преступление болгон. Жашыруун болгон. Ошону менен анын келишими өтпөй калган. Бул жерде Абылгазиев берип салып атпайбы? Мына эми бул жерден азыр деген бул сары чат боюнча, Эркештан боюнча ставкасы менен налог алынышы керек. 16330 гектар жер дегенчи. Жана жер салуу боюнча налог алыныш керек. 3 айыл өкмөтүнүн жерин төлөп бериш керек. Бул миллиардтаган сом акча. Бул канадалыктар каалагандай калча бийди, бузу бийди ал жерден, жолдорду салды. Мен башка медалдын экинчи жагын айтайын. Бул жерде чоң кылмыш бар. Жекеле жерди бөлгөн эмес. Берки 10.070 гектар жерди Акаевдин убагынан баштап алар салыктан тигулардан бошотуп койушкан, бажы төлөмдөрүнөн. Эми ошол бошонгон продукцияларды, бошонгон техникаларды, ГСМдерди алып келип туруп 16300 гектар жерге колдонду. Ага деген өзүнчө төлөмдөрдү төлөш керек болчу. Экс-премьер-министр Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бабановго кандай далилдердин жана кимдердин көрсөтмөсү менен кине коюлуп жатканы Жогорку Кеңештин депутаттары үчүн да түшүнүксүз болууда. Бүгүн бул суроо жалпы жыйында айрым парламентарийлер тарабынан көтөрүлүп, атайын кызматтын тергөөчүлөрү божомолдордун негизинде гана мурдагы өкмөт башчыны айыптап камап салганын сындап чыгышты. Акыркы мезгилде бир дагы сот же тергөөчү мыйзамсыз козгогон ишине адамды мыйзамсыз эркинен ажыратуу боюнча жоопкерчиликке тартылган жок. Кылмыш кодексинде бул так жазылып турат. 6 жылга чейин эркинен ажыратса, ажыратыш керек кандай адамдарды. Ошол себептен мен суранып кетет элем. Бул адамдар боюнча баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарып, эгерде күнөөсү болсо, булар жоопкерчиликке тартылбасын дегенден мен алысмын. Жоопкерчиликке тартылсын, эгерде айтылып аткан, коюлуп аткан кинелер моюна коюлуп, далилдери такталса, соттун өкүмдөрү чыкса, жоопкерчиликке тартылсын. Бирок биз тарыхта көрүп атабыз, көп учурда андай болгон жок. 100 деген адамдар мыйзамсыз бүгүнкү күндө абакта отурат. Ошого мен көңүл бурса деп кайрылам бийликке. Нурзада Сыдыкбекова, Турган Ниязов, НТС.